Саламатсыздарбы мекендештер, Кыргыз диаспора кеңешинде миграция жаңылыктары жана мен Талайкүл Токтобекова. 2025 жылдын 30 июнунан тартып Россия Федерациясынын аймагына кирүүнүн жаңы эрежелери иштеп баштайт. Акыркы күндөрү Москва жергесинде мобилдик интернет иштебей жатат. Үстүбүздөгү жылдын 30 июнунан тартып Россияда визасыз режим боюнча өлкөгө кирген чет өлкөлүк жарандар үчүн санариптик каттоонун жаңыланган системасы иштей баштайт. Жаңы тартипке ылайык госуслуги порталы аркылуу алдын ала QR-код алышы керек. Россия Федерациясынын аймагына келгенге чейин кеминде 3 сутка, башкача айтканда 72 саат мурда чет өлкөлүктөр санариптик идентификациядан өтүүсү зарыл. Ал жерге жеке маалыматтарын, сапардын максатын, жүрүү маршрутун жана Россиядагы дарегин киргизип, сүрөтүн жана документтеринин сканерин жүктөөсү талап кылынат. Тууганынын оорусу же өлүмү сыяктуу өзгөчө кырдаалдарда 4 саат мурун каттоодон өтүүгө уруксат берилет. Алынган арыз 90 күн жарактуу жана код чек арадан өтүүдө көрсөтүлөт. Эгерде чет элдик жаранга Россияга кирүүгө тыюу салынган болсо, QR-код ала албайт. Адвокаттар коллегиясынын төрайымы жана миграциялык укук боюнча эксперт Анна Минушкина өкмөттүн токтомунда чет өлкөлүк жаран өзүнүн жеке кабинетинен Россияга кирүүгө тыюу салынганбы же жокпу деген маалыматты тактай алат деп билдирди. Бирок QR-код алган ар бир жаран эле Россиянын аймагына кирүүгө кепилдик ала албайт. Мурункудай эле чек ара кызматында дагы текшерүүдөн өтөт. Россияга келгенде дагы чет өлкөлүктөр биометрикалык көзөмөл, башкача айтканда манжа издерин тапшыруу жана сүрөткө тартуу процедураларынан өтүшү зарыл. Жаңы эрежелер визасыз өлкөлөрдүн дипломаттарына жана 6 жашка чейинки балдарга жайылтылбайт. 6 жаштан 18 жашка чейинки жашы жетелектер үчүн ата-энесинин коштоосунда гана кирүүгө уруксат берилет. Жаңы мыйзамдын эмгек миграциясына жана жумуш берүүчүлөргө таасири. Эксперттер реформанын негизги максаты миграцияны өзгөчө эмгек чөйрөсүндө көзөмөлдү күчөтүү экендигин баса белгилешет. Мыйзам чек ара пункттарындагы оорчулукту азайтууга, мыйзамсыз мигранттарды аныктоого жана документ маселесин тартипке келтирүүгө жардам берет. Мындан тышкары мигранттын санариптик профили башка тармактарда, анын ичинде ички иштер жана салык кызматында дагы колдонулат. Жаңы эрежелер жумуш берүүчүлөргө дагы таасирин тийгизет. Анна Минушкина белгилегендей, компаниялар чет өлкөлүк кызматкерлердин QR-коддорун текшериши керек. Анткени мыйзамсыз чет өлкөлүктөр менен кызматташуу үчүн административдик жоопкерчилик каралган. Чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууда алгач алардын жумушка патенти бар жогун текшерүү керек. Негизи мигранттардан уруксат документтери менен өлкөгө мыйзамдуу түрдө кирүүсү талап кылынат. Мындай кызматкер менен эмгек келишимин түзүүгө жана бул тууралуу миграция органдарына билдирүүгө болот деп белгиледи эксперт. Чет өлкөлүк жумушчунун статусунун мыйзамдуулугун текшерүү үчүн иш берүүчүлөр расмий ресурстарды колдоно алышат. Бийлик сайттарынан чет элдик жаран тууралуу керектүү маалыматтарды табууга болот. Миграция маселелери боюнча башкы башкармалык чет элдик жаран жөнүндө маалыматтарды жарыялайт. Ал эми көзөмөлдөнүүчү адамдардын реестри адамдын өлкөдө жүрүүсүнүн мыйзамдуулугун аныктоого мүмкүндүк берет деп билдирди Минушкина. МТС, Билайн, Мегафон, Иота жана Т2 уюлдук операторлорунун мобилдик интернеттеринде үзгүлтүктөр байкалууда. Абоненттер мессенджерлерди жана башка тиркемелерди колдоно алышпайт. Бардык орус байланыш операторлорунун колдонуучулары мобилдик интернет жоктугуна дуушар болууда. Социалдык тармактар, банктардын тиркемелери жүктөлбөйт, такси чакыруу, тамак ашка заказ кылуу, каршерингди колдонуу мүмкүн эмес. Москвада 7, 8 жана 9 майда байкалышы мүмкүн деп билдирди мэрдин жана өкмөттүн басма сөз кызматы. Белгиленгендей, чаралар улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын белгилөө учурунда киргизилүүдө. 7-9 май аралыгындагы Москвадагы жеңиштин 80 жылдыгын белгилөө боюнча бир катар иш-чаралар өтөт. Мамлекеттик деңгээлдеги көптөгөн чет элдик делегациялардын келиши күтүлүүдө. Буга байланыштуу шаарда унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Мобилдик интернеттин иштешинде дагы чектөөлөр болушу мүмкүн. Москванын жашоочулары жана борбордун коноктору түшүнүү менен кабыл алуусуна ишенебиз. Ушул себептер боюнча расмий кечирим суроо өтүнүчү менен кайрылабыз деп билдиришти басма сөз кызматынан. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды.
Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.